Саламатсыздарбы, каналыбыздын катталуучулары. Биздин каналга катталып акыркы болуп жаткан жаңылыктар менен таанышыңыздар. Интернет жылдызына айланган Бекболот Садыр Жапаров менен жолукту. Жакында эле интернет жылдызына айланган Бекболот Турдушев президент Садыр Жапаровго жолукту. Эске салсак, 16 февраль күнү Бекболот президентке жолукмак. Бирок президент обочолонуу абалында болгондуктан Москвадан келгенден кийин жолугаарын айткан. Кечээ 27 февраль күнү президент Садыр Жапаров Бекболотту үйүнөн кабыл алып, чай үстүндө сүйлөшүп отурушту. Бекболот менен бирге атасы жана блогер Талант Сагынбаев кирген. Маалымат булагы Аргумент KG. Садыр Жапаров парламенттик шайлоо көзүндө өтөт. Президент Садыр Жапаров Казакстандын Газинформ агенттигине курган маегинде Кыргызстанда парламенттик шайлоо быйыл күздө өтө турганын билдирди. Маек 1 мартта жарыяланды. Анда Жапаров кыргыз-казак мамилеси Казакстанга 2-3 мартта боло турган мамлекеттик сапар өлкөдөгү саясий абал тууралуу суроолорго жооп берген. Бизде 30 жылдан бери жемкорлуктун тамыры тереңге кеткен. Кыргызстан боюнча 300 адам менен алардын үй бүлөлөрү гана абдан байып кеткен. Ошонун айынан 3 рет революция болду. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби таза эмес, адилетсиз шайлоолордон улам чыкты. Ошондуктан биз буга чейинки президенттердин катасын кайталабай таза шайлоо өткөрдүк. Жакында жергиликтүү кеңештерге шайлоолор да болот. Референдум өтөт. Аны да таза өткөрөбүз. Андан кийин күздө парламенттик шайлоо болот. Муну да таза өткөрөбүз. Биздин мыйзамдар толук кандуу иштеши керек. Мыйзам менден баштап кетмен чапкан дыйканга чейин баарына бирдей болушу керек. Азыр биз ошол мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү орнотуп жатабыз. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо быйыл 11 апрелге белгиленген. Жапаров 2-3 мартта Казакстанга мамлекеттик сапар менен барат. Анын жүрүшүндө Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев баштаган расмий өкүлдөр менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты, өз ара байланыштардын мындан ары келечегин талкуулай турганы расмий кабарланган. Президент чет өлкөгө алгачкы иш сапарын Орусиядан баштаган. Маалымат булагы Азаттык KG. Раим Матраимов: менин негизги максатым муктаждыктарга жардам берип, жетим жесирлердин көз жашын арчуу. Мындай пикирин Раим Матраимов билдирди. Менин жашоомдогу негизги максатым муктаждарга жардам берип, жетим жесирлердин көз жашын арчуу. Өмүр менен өлүм катарлаш жүрөт. Бир нече адамдардын өмүрүнө өмүр кошулушуна себеп болушум милдет эмес, инсандык парызым деп билдирди ал. Маалымат булагы Аргумент KG. Садыр Жапаровду Нобель сыйлыгына көрсөтүү демилгеленди. Мындай пикирди милициянын полковниги Номанжан Аркабаев билдирген. Бизде кыргыз коомчулугундагы прогрессивдүү күчтөр чыныгы мекенчи Садыр Жапаровдун талапкерлигин Нобель сыйлыгына көрсөтсөк неге болбосун? Садыр Нуркожеевич өзүнүн адам укугун коргоо, мыйзамдуулукту камсыз кылуу багытындагы талбаган аракеттер үчүн Нобель сыйлыгына татыктуу экендиги талашсыз. Урматтуу мекенчилер, келгиле ушул демилгени колдоп бериңиздер жана аны ишке ашырууга биргелешип аракет кылалы деген пикирин айткан. Маалымат булагы Аргумент KG. Мирлан Бакиров Матраимовдун 7 тыйынга тиешеси жоктугун депутаттык комиссия аныктады. Бул тууралуу жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров билдирди. Раймбек Матраимовдун иши боюнча жогорку кеңеште депутаттык комиссия түзүлүп, 700 миллион боюнча 7 ай иликтеп, анын 7 тыйынга тиешеси жок экендигин аныктап тактап чыкты. Сот адилеттүү болушун каалайбыз деди. Маалымат булагы Аргумент KG. Искендер Матраимов: кароолорго унчукпай келдик, эми баарын ачыктайбыз. Ош шаарындагы Раймбек Матраимовду колдоо митингине бир тууган агасы Искендер Матраимов иниси тууралуу өз пикирин билдирди. Анда: менин иним элдеке, ал элдин адам экенине дагы бир жолу ынандым. Ушул жерге чогулган силерге рахмат жана таазим. Менин айта турган сөзүм калган жок. Мен бир тууганымды мактай албайм, аны эл мактасын. Мен бир тууганымдын ак экенин билем. Энимден сот болду, сот чечим чыгарды, бирок ушуга дагы макул болбой элди чыгарып, Матраимовду жок кылбасак болбойт деп чыгышты. Эл революциядан тажады. Биз ошентип жатып башка өлкөлөрдөн 10 жылга артта келип жатабыз.
Биз акыркы 3 жылдан бери унчукпай жүрдүк. 2017-жылдан бери чыдап келдик. Акыры мен чыдай алган жокмун. Мен бийликке дагы, өкмөткө дагы инимдин ак экенин айттым. Мен кимдин ким экенин жакшы билем. Райымбек дагы акталып чыгат, бирок анда дагы эч ким ишенбей. Матраимовдор укук коргоо органдары менен сүйлөшүп алышты деп чыгышат. Мына ушул жерге чыккан бир дагы элди Матраимов алып чыккан жок. Баары өз калоосу менен чыккандар. Мына куттуу жерде туруп айтып жатам. Мен ушул жердеги митингге чыккандардын жоопкерчилигин алып чыктым. Эми ушул жердеги тартипти сактап берген укук коргоо органдарына ыраазычылыгымды бир тууганымдын жана өзүмдүн атымдан айта кетем, деди Искендер. Ал эми Матраимовдун мамлекеттин казынасына келтирген чыгымдын чын башы дагыдалай жолу такталчудай болуп калды. Буга чейин Азаттык радиосунун журналисттери Матраимов тууралуу бир нече кылмыштуу материалдарды УКМКга өткөргөнүн билдиришкен эле. Маалымат булагы Аргумент KG. Шаардык сот Кубанычбек Жумалиевди камакта калтырды. Бишкек шаардык соту 1-мартта Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу адвокаттардын өтүнүчүн карады. Аны үй камагына чыгаруу тууралуу арызды канааттандырган жок, камакта калтырды. Бул тууралуу адвокат Бактыбек Жумашев Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматты шаардык соттун да ырасташты. Жумашаев соттун чечими негизсиз экенин жана депутатты жактоо боюнча аракеттер улана турганын кошумчалады. Улуттук коопсуздук комитети Кубанычбек Жумалиевди 4-февралда кармаган. Ага жаза кодексинин 319-беренеси боюнча айып тагылган. Бишкектин 1-май райондук соту аны 2 айга 4-апрелге чейин камакка алган. Адвокаттар сот чечимине каршы жогорку инстанцияга даттанышкан. Депутат Жумалиев эл аралык медициналык университетке лицензия алуу, кылмыштуу жол менен табылган кирешени легендаштыруу, салык жашыруу, мыйзамсыз баю боюнча алдын ала аныкталган шектин негизинде айыпталууда. Жактоочулар анын күнөөсүз экенин билдирип жатышат. Маалымат булагы Азаттык KG. Кичинекей Бекболот президентке жолукту. Интернет жылдызына айланган Бекболот Турдушев президент Садыр Жапаровго жолукту. Эске салсак, 16-февраль күнү Бекболот президентке жолукмак, бирок президент обочолоону абалында болгондуктан Москвадан келгенден кийин жолугаарын айткан. Кечээ 27-февраль күнү президент Садыр Жапаров Бекболотту үйүнөн кабыл алып, чай үстүндө сүйлөшүп отурушту. Бекболот менен бирге атасы жана блогер Талант Сагынбаев кирген.